Ороктон жери 11 соттан көбүрөөк болгон үй сатууга чыкты. Кызыл кирпичтен салынган 13кө 10 болгон үйү туугандар подвалы менен. Участок угловой участок 11 соттан көбүрөөк. Ортосунан бөлүп аласыздарбы же бир таунхаус бирсе саласыздарбы, аны өзүңүздөр байкайсыздар. Шаардын өйдө тарабы, абасы таза болгон сонун локациялардын бири туугандар. Үй Орокто жайгашкан, Бишкек шаары Лен районуна караштуу болуп калат. Сиздер келүү үчүн бул жактан Арча Бешик микрорайон жал жак менен келсеңиздер болот. Же болбосо бул жагынан жаңы стадион, Алыкулов магистраль село жал менен кирип келсеңиздер болот туугандар. Негизги көчө жана Жаныш Байыш көчөнүн кирсеңиздер эле мынакей кийинки эле экинчи үй, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй. Участогдун аянты 11 соттон көбүрөөк, 11ге 2 туугандар. Анан угловой участокто жайгашкан, бул Жаныш Байыш көчөсү жана Кочкор ата көчөнүн кесилишинде угловойдо калсаңыздар ортосунан 5 соттон көбүрөөк кылып туруп 2ге бөлүп аласыздарбы же бир таунхаус кылып же бир катарынан үй саласыздарбы, аны өзүңүздөр байкайсыздар. Район туугандар эң эле жакшы райондордун бири, шаардын өйдө тарабы, абасы таза, жайы салкын болгон район. Бул жак границасы, бул жерден бир дарбаза, ары жактан экинчи дарбаза, өйдө чек арасы тиги кошунага чейин болуп, бул жагдан да мондай бир калиткасы, эки калиткасы жана эң эле аркы чек арасы тиги изгород бүткөн жерден тиги кошунага чейин болуп калат туугандар. Электр энергиясы, суусу, центральный канализациясы бар, мектеп бул жерде жакын эле. Балдарыңыздар жөө барып келет, тиги бала бакча, мечиттер деле бар экен туугандар. Бул дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы, бул жерде 13кө 10 болгон үй туугандар, кызыл кирпичтен салынган, плюс подвалы дагы бар, ошокана кошумча курулуштары, могул жакта дагы мынакей подвал менен сарайлары, төрүндө дагы кенен ушунча бош жер туугандар, курулуштан сырткары дагы. Мынакей бул дарбазадан дагы, бул жагынан дагы кирсеңиздер болот. Үйдүн негизги кирүүчү эшиги бул жакта, мынакей бул жагында дагы жүзүм бактары, түрлүү бактар, чегарлар кирпич забор, сетка, мынакей могу темир заборлорго чейин, мындайынан чейин болуп калат. Автобус үнү чыгып атат, жана чыксаңыздар эле бул жерден автобус жүрөт. Анан керектүү документтери полный бар болуп, түзмө-түз собственник менен үйдүн ээси менен байланышасыздар. Киребиш прихожкасы үйдүн, тамактануучу бөлмө, кухня, раковина сулардын ичине чыгарылган, төрүндө болсо туугандар кир жууган машинанын орду жана ошондой эле душ. Бул жакта өзүнчө бөлмөдө унитазы, бери карай кирсек бири спальный бөлмө. Бул жакта бир холл окшойт, мына караңыздар, батыш тараптан терезеси. Андан кийин дагы бир спальный бөлмө бар болуп, төрүндө болсо чоң ушундай зал, чыгыш тараптан, батыш тараптан терезелери кызыл кирпичтен салынган үй, түбү полный подвал туугандар. Подвалдын бир бөлүгүнө бул коридордон кирсеңиздер болот, бул тепкич менен. Анан бул жакта дагы бир подвалдын бөлүгүндө отоплениянын котелу туугандар, Аристон, бул жагы склад экен. Батыш тарабына да көчө тарабына чейин кенен ушунча бош жер, тиги жерде сырткы жаткана, очоккана тапчан. Дагы эмне маалыматы туугандар, бул үйүбүздүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Баасы болсо $230,000 сурап атыптыр. Дагы бир аз соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Номери 0708 37 29 27. Экинчи номер 0557 559 016. Акчанын кайсы бир бөлүгүнү машина менен же квартира менен да берсеңиздер болот экен туугандар. Квартира машиналарга варианттар каралат, үстүнө акча кошуп бергенде.